Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бул тапкан тапала көрсөтүүсү. Биз бүгүн Ош облусунун Өткөн районуна караштуу Абдулла Таңатаров атындагы номер 14-интернет гимназиясынын билим сапатын текшерүү максатында бул жерге келип отурабыз. Биздин белектерибиз жана суроолорубуз даяр, анда эмесе кеттик. Балдардын коопсуздугун көзөмөлдөөчү агайдан коопсуз чегин алып, андан ары жолубузду уладык. Бизге дал келгендей эле азыр чыгыш болуп калыптыр бул жерге. Урматтуу кыздар, бул тапкан тапала көрсөтүүсү. Бизден сурап койсоңуз. Өзүң каалаган суроону тандасаң. Беркичем. Номер 7. Таш тоору канчага бөлүнөт жана кандай болот? Таш тоору, палеолит тоору 3кө бөлүнөт, кандай болот? Точно билбейм. Точно. Анда сага чоң рахмат. Кийинки кызга таш тоору жөнүндө билесиңби? Палеолит тоору канчага бөлүнөт жана кандай болот? Таш тоору. Экөө бөлүнсө керек дейм. Чоң рахмат. Андан кийинкиге кайрадан кеттик. Өзүнүн калоосу менен келатат. Таш тоору канчага бөлүнөт жана кандай болот? Таш тоору? Үчкө бөлүнөт. Кандай болот? Неолит, палеолит. Жок, палеолит тоору өзү канчага бөлүнөт? Үчкө бөлүнөт. Кандай болот? Алар жаңы таштар, ортоңку таштары, байыркы таштары. Адаштырып атасың? Дагы. Неолит, палеолит, Жок, палеолит тоору канчага бөлүнөт өзү? Палеолит өзү. Палеолитпи? Палеолит. Палеолит. Үчкө бөлүнөт деп туура тапты жана эки жоопту туура тапкандыгы үчүн силерге бул белек. Чоң рахмат. Бул тапкан тапала көрсөтүүсү. Өзүң каалаган суроону тандасаң. Кайсы номер? 17. 17 номер. Кечкурун футбол көрдүңбү? 17 номер ушул кечкурун Катар менен Бириккен Араб Эмираттары футбол ойношту. Ошол канчага жеңди деген суроо. 3-0. Катар 3 болду. Бир аз адашып калдың. Анда эмесе бул жакта жооп бар адам бар экен. Катар Бириккен Араб Эмираттын 4-0 эсебинде жеңип алды. Эң сонун футболго кызыкканыңыз үчүн сизге бул приз. Рахмат. Урматтуу кыздар, бул тапкан тапала көрсөтүүсү. Жооп берип койсоңуздар. Өзүңөр каалаган кыздар. Ай кыздар. Бул жерде топтошуп турган кыздар бар экен, аларга барып суроо узатабыз. Урматтуу кыздар, бул тапкан тапала көрсөтүүсү. Каалаган бир суроо тандасаңар, ким ойнойт? Ким ойнойт? Кегиле. Жөнөкөй эле суроолор. Канчынчы номер? Номер 5 номер. Англиялык химик Пристили биологияга байланыштуу эмнени ачкан? Бул бардык адамга керектүү, бардык адамга эмес, бардык тирүү жандыкка керектүү нерсени ачкан. Пристили дежби? Пристили. Чоң рахмат. Урматтуу окуучулар, ушул гимназиянын президентине суроо беребиз. Англиялык химик Пристили эмнени ачкан биологияга байланыштуу? Биологияга байланыштуу. Бул бардык адамга керектүү нерсе. Мунсуз жашоо жок деп койсок болот. Көмүртек бул фотосинтез процессин ачкан. Чоң рахмат, бул сизге белек. Анда эмесе. Урматтуу кыздар, бул тапкан тапала көрсөтүүсү, бул жакка карап койсоңор. Тапкан тапала көрсөтүүсү, каалаган бир сурооңорду алсаңар. номерди
Номер канча? 10. Номер 10. Бутлеровдун канча жобосу бар? Бутлеров бул химияга байланыштуу, бул 10 класстардын суроосунда. Тилекке каршы биз азыр жогорку класстардан сурайбыз. Саламатсыздарбы? Бул тапкан тапалак көрсөтүүсү 10 класстарга байланыштуу Бутлеровдун канча жобосу бар? 4 жобосу бар. 4 жобосу бар. Сизге чоң рахмат. Бул белек сизге. Саламатсыздарбы? Бул тапкан тапалак көрсөтүүсү. Каалаган бир суроону тандасаң? Номер 3. Американын желегинде жылуулчаларды чүрүү кимдин идеясы болгон? Кимдин идеясы болгон? Чоң рахмат. Урматтуу кыздар, силерде жооп барбы? Саламатсызбы жеке? Америка мамлекетине байланыштуу суроо, бул тапкан тапалак көрсөтүүсү. Ошо Американын желегинде жылдызчаларды чүрүү кимдин идеясы болгон? Билбейм. Рахмат. Дагы кимден сурасак? Балдар, бул тапкан тапалак көрсөтүүсү, ойнойсуңарбы? Балдар, бул тапкан тапалак көрсөтүүсү. Силерге суроо, бизден жооп. Эгер суроого жооп болсо, анда бизден белек. Американын желегинде жылдызчаларды чүрүү кимдин идеясы болгон? Ташы. Билбейт. Чоң рахмат. Анда калаган бир суроону тандасаң дагы. Номер 18. Май менен бугунун кандай байланыштыгы бар? Май менен бугунун кандай байланыштыгы бар? Май менен бугунун. Бугулар май айында. Кеткенда. Рахмат. Кандай? Май айын кыргызчага турган буга айы менен който болбойбу? Азаматсың. Бул кайрадан биздин биринчи оюнчубуз болгон. Бул кайрадан сага экинчи белегибиз. Кыздар, ким ойнойт? Саламатсызбы жеке? Бул тапкан тапалак көрсөтүүсү. Бул жерден бир суроо тандайсыз. Канчанчы номер? 4-чү номер. Бүркүттүн тою чыгармасы кимге таандык? Бул киши молдо болгон. Сизге жардам бере кетсем? Жок. Бунун аты согушка керектүү куралдар менен. Бул молдо кылыч. Азаматсыз эжеке. Бул сизге белек. Чоң рахмат. Саламатсыңар балдар? Бул тапкан тапалак көрсөтүүсү ким ойнойт? Бизден суроо, сизден жооп, туура жоопко биздин белек 1 секундада күн канча салмагын жоготот? Билбейм. Билбесең, анда башка суроо тандасаң? Бир 14. Номер 14. Касым Тыныстанов менен комуздун тепкесинин кандай байланышы бар? Билбейм. Сонун. Ошо Касым Тыныстанов менен комуздун тепкесинин кандай байланышы бар? Касым Тыныстанов комуз чеккен ошо. Тепке айылында чоңойгон. Бизге жооп бере турган бала бар. Тепке айылында чоңойгон. Тепке айылында чоңойгон деп туура жооп берди. Ошондой биз белектин беребиз. Мага безен нарака. Бул белек сага. Чоң рахмат. Салмасың, бул тапкан тапалак көрсөтүүсү. Бизден суроо, сенен жооп, туура жоопко бизден белек. 1 секундада күн канча салмагын жоготот? 4000 тонна. 4000 тонна деп туура жооп берди. Бул сага белек. Бул жака сабак башталып калды. Бош жүргөн окуучулардан сурасак. Саламатсызбы? Бул тапкан тапалак көрсөтүүсү. Сизге суроо, Американын желегинде жылдызчаларды чүрүү кимдин ою болгон? Кимдин идеясы болгон? Америкада бир окуучунун идеясы. Туура жоопко бизден белек. Чоң рахмат.
Анда эмесе дагы биз класстарга кирип сурап көрөлү. Саламатсыңарбы? Бул тапкан тапа көрсөтүүсү ким ойнойт? Сизге суроо. Полисемия деген эмне деген? Бул кыргыз тилине байланыштуу. Полисемия деген көп маани дегенди. Чоң рахмат. Бул туура жооп. Туура жоопко бизден белек. Рахмат. Дагы ким ойнойт? Ойнойсуңбу? Анда эмесе калаган суроону тандасаң. Номер 15. Кыргызстан футбол көрөсүң, көрбөйсүңбү? Көрөсүң, а? Кыргызстанды колдойсуңбу, колдобойсуңбу? Колдойсуң. Анда эмесе Кыргызстан араб өлкөсү менен ойногондо канчага жеңилип калды? 3-2. Туура жооп, туура жоопко бизден белек. Сага чоң рахмат. Дагы ойной турган адам барбы? Ойнойсуңбу? Ойнойсуңбу? Анда эмесе суроо өзүңө суроо тандасаң, номер 12. Q тамгасы менен физикада эмнени белгилейт? Тамгасы менен физикада Q тамгасы менен Урматтуу балдар, жардам берип койсоңор. Q тамгасы менен эмнени белгилейт? Ылдамдык эмес, Q. Жылуулук саны деп бул жакта биздин кызыбыз суроо жооп берди. Сага чоң рахмат. Бул белек. Анда эмесе кеттик. Андан ары Сапар Узулай дене тарбия мугалиминен жана футбол ойноп жаткан балдардан суроону чечтик. Саламат багай, бул тапкан тапа көрсөтүүсү. Өзүңүз каалаган бир суроону тандасаңыз. Номер 16. 16. Суроо. Даже деген сөздүн кыргызчасын билесизби? Даже? Даже деген сөздүн ошол эле. Дагы дегенби? Даже деген жок. Анан? Дагы ойлонуп көрсөңүз. Анда эмесе сизге башка суроо берип көрөйүн. Американын улуттук гүлү кайсы? Улуттук күнүбү? Гүлүбү? Улуттук гүлү. Алардыка тюльпан болчу. Жок, адашып калдыңыз. Сизге чоң рахмат. Биз футбол ойноп жаткан балдардан дагы суроо сурап көрөбүз. Кечиресиң? Бул тапкан тапагы ойыну. Бизден суроо, сенден жооп. Даже деген сөздүн кыргызчасын билесиңби? андан ары шынай. Даже деген сөздүн кыргызчасын билесиң? Жада калса деген деп туура жооп берди. Бул сага белек. Рахмат. Буларга мишайт этпей, тоскоол болбой, биз чекке чыгып алсак. Эчтеке эмес. Саламатсыңбы? Бизден суроо, сенден жооп. Эпиграфия эмнени изилдейт? Тарыхтанбы? Тарыхка байланыштуу. Эпиграфия. Может, таштагы, бир болсо чападагы, жазуу, мындай оймо чимилерди изилдесе керек. Азаматсың, бул туура жооп, туура жоопко бизден белек. Меке рахмат. Саламатсызбы? Бул тапкан тапалак көрсөтүүсү. Бизден суроо, сизден жооп. Американын улуттук гүлү кайсыл деген суроо. Американын улуттук гүлү так. Тюльпан бул Нидерландияныкы болсо керек, ал эми Американыкы может розадыр. Роза деп туура жооп бергениңиз үчүн сизге бул белек. Чоң рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Биз бүгүн Абдулла Таңатаров атындагы номер 14 интернет гимназиясында болдук. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дегендей китеп менен дос болуңуздар. Анан дагы даяр туруңуздар. Биз кийинкиде сиздин мектебиңизге барып калышыбыз мүмкүн. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эфир аркылуу жолугушканча.